конференциянын биринчи күнүнөн баштап кызматташып. Быйылда жаш илимпоздорду колдоого багытталган студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 12-чи эл аралык конференцияга Кыргызстандан сырткары Өзбекстан жана Казакстандан келген 600гө жакын студент катышууда. Иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө 7 багыт боюнча пленэрдик отурум өтүп, катышуучулар өз изилдөөлөрүн тааныштырып, актуалдуу темаларда баяндама жасашты. Түштөн кийин программада талкуулар улантылып, студенттер бири-бири менен илимий тажрыйба алмашат. Конференциянын негизги максаты студенттердин билимин тереңдетүүгө өлүгө өткүзүү, аларды илимий изилдөө иштерине тартуу, студенттердин билимдеринин, билгичтиктеринин көндүмдөрүн практикада колдоно билүүгө калыптандыруу болуп эсептелет. Ошону менен бирге студенттик коомчулуктун, жаш илимпоздордун илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын талкуулоо жана колдонуу үчүн жалпы аянтча түзүү. Иш-чаранын жыйынтыгы 29-ноябрдын кечинде чыгарылып, мыкты делген баяндамачыларга сыйлыктар тапшырылаары күтүлүүдө. Ошондой эле тандалган баяндамалар Ош мунун жарчысында жана эл аралык илимий журналдарда жарыяланат. Бардык катышуучуларга катышканы тууралуу тастыктамалар берилет. Бул эл аралык конференция 2014-жылдан бери үзгүлтүксүз өтүп келет. 12 жыл ичинде миңдеген жаштар өз илимий изилдөөлөрүн ушул аянтчада сунуштап, кийин илимдин кандидаты болгон бүтүрүүчүлөр арбын экени белгиленип жүрөт. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ош Му жаңылыктары.